Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Президент Париж 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына учуп барды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 25 июлда Франция Республикасынын президенти Эммануэл Макрондун чакыруусу менен 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземине катышуу үчүн Парижге учуп барды. Сапардын алкагында Садыр Жапаровдун туруктуу өнүгүү үчүн спорт, тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк, жакшы келечек үчүн бирге аталышындагы Париж саммитине катышуусу да пландалган. Бишкектин четиндеги коркунуч туудурган көпүрө тосулду. Бишкектин түштүгүндөгү Борборду Таштөбө, Заречная, Воронцовка, Чоң Таш айылдары менен байланыштырган көпүрө урап калуу коркунучунан улам жабылды. Учурда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Вот такие дела происходят с мостом. Аж щелкает. Он скоро рухнет мост наш. Он Хола проехал, аж щелкает. 24 июля 2024 года после проезда груженного автомобиля Хова автомобильный мост Орок Заречная Таштөбө автомобильный мост пришел в аварийное состояние. Вот появилась трещина, и вот если видно. Кыргызстанда Аталар күнү белгиленет. Мыйзамга президент кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2024-жылдын 26 июнунда кабыл алынган. Кабыл алынган мыйзамда жыл сайын белгиленүүчү Аталар күнү 15 март жана Энелер күнү майдын 3 жекшембиси белгиленет. Мыйзам үй-бүлө институтун чыңдоого, ошондой эле ата менен эненин коомду өнүктүрүүдөгү ролун жана салымын таанууга багытталган. Кыргызстанда селден келтирилген чыгым 1 миллиард сомдон ашты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысынын биринчи ордун басары Азамат Мамбетов билдирди. Өлкө аймагында 6 айдын ичинде 300дөн ашык сел катталган. Ошто жана Арстанбапта катталган акыркы окуялар боюнча маалыматтар эсептелип жаткандыктан сумма дагы көбөйөт. Жыл башынан бери селден улам 22 адам каза болгон. Кыргызстанда биринчи атамекендик мекен ноутбугу чогултула баштады. Кыргыз электроника мамлекеттик ишканасы мекен ноутбуктарын чогултуп чыгара баштады. Маалыматка караганда аталган ишкана буга чейин Acer, Lenovo сыяктуу көптөгөн дүйнөлүк брендтердин атынан ноутбуктар жана планшеттер үчүн тетиктерди чыгарган атактуу кытайлык Clovertech Industries компаниясынан электрондук компьютерлердин жана жабдууларын сыноо үлгүлөрүн алган. Бул Кыргызстандын жарандарына, анын ичинде окуучуларга жана студенттерге жогорку сапаттагы ноутбуктарды, хромбуктарды жана планшеттерди арзан баада сатып алууга мүмкүндүк берет. Ош шаардык кеңешинин депутаты Алмаз Иманжановго издөө жарыяланды. Ал Оштогу катуу селди иликтөөгө байланыштуу изделүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, Ош шаарынын Туран кичи районундагы катуу селдин кесепетинен турак үйлөрдүн бузулуу себептерин текшерүү учурунда сел жүрүп жаткан тарапта жайгашкан жана жашоого кооптуу жер тилкеси жеке менчикке мыйзамсыз берилгени аныкталган. Жер тилкесин мыйзамсыз берүүгө катышкандар кармалган, ал эми Ош шаардык кеңешинин депутаты издөөгө алынды. Кыргызстан 17 миллион долларга күмүш, 295 миллион долларга алтын сатты. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2024 жылы Кыргызстан 17,7 миллион долларга 22 тонна 479 килограмм күмүш саткан. Анын үстүнө апрель айында негизги бөлүгү 21 тонна 733 килограмм Индияга экспорттолгон. 587 килограмм Кытайга, тактап айтканда Гонконгко, 158 килограмм Швейцарияга жөнөтүлгөн. Ысык Ата районунун мугалимдеринин жайкы эмгек өргүү акысы мугалимдер Кара деңизге, Ысык көлгө жана башка курортторго эс алып келүүгө мүмкүнчүлүк берип калды.
Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасында билдирди. Анын айтымында мугалимдердин эмгек өргүү акысы эмгек стажына жараша 43 миңден 145 миң сомго чейинки сумманы түзгөн. Кыргызстанда мугалимдердин эмгек өргүү акысынын көлөмү боюнча рекордсмен Ат башы районундагы Карыбек уулу Акматаалы атындагы орто мектепте иштеген Перизат Бейшенбаева болду. Анын эмгек өргүү акысы 187 миң сомду түзгөнүн жазды Орунбеков. Тазабек Икрамов шайланып келген Сузак округу боюнча шайлоо дайындалды. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык Сузак 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоо 22 сентябрда өтөт. Эскерте кетсек, Тазабек Икрамов өткөн жумада УКМКга сурак берип чыккандан кийин мандатын тапшырган. Күн ичинде алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.